урматтуу мекендештер, өзүңөргө белгилүү болгондой, мен 2010-жылдан 2015-жылга дери парламенттин 5-чакырышында активдүү депутат болуп иштеп бердим. Ал эми кечээки күндөн бери талкуу болуп атпайбы соц тармактарда Клара Сооронкулованын көтөргөн актуалдуу маселеси. Башкача айтканда 2026-жылы президенттик шайлоо өтөбү же өтпөйбү деген. Эми мыйзам ченемине келсек, 2010-жылы кабыл алынган конституциянын негизинде бизде президенттик мөөнөт 5 жыл болчу. Эгерде бийлик алмашылып же алмашпаса дагы конституция толук өзгөрсө, анда сөзсүз түрдө действующий деп коелу президент кайрадан конституция референдум жолу менен кабыл алынгандан кийин кайрадан президенттик кызматка шайлоого барышы керек эле. Мына мисалы үчүн айтайын, Такаев, Казакстандын президенти Такаев мырза, Мирзиёев мырза, Өзбекстандын президенти кайрадан шайлоо өткөрүп, президенттик тактага кайрадан отурушту да. Анткени аларда деле биздей болуп эле конституциясы өзгөрүлдү. Бул бир. Экинчиси, мына өзүңөр билесиңер, 30-ноябрь 2025-жылы парламенттик шайлоо, парламентке депутаттык орунга шайлоо өттү. Мен баарынан сурадым, эмнеге 1 жыл мөөнөтүңөр калганда мөөнөтсүз шайлоого барып атасыңар десем, алар ачык эле айтышты. 2026-жылы президенттик шайлоо өтөт. Ошонун алдында баягы бир убакытка келип калбасын деп, ушундай шайлоо өтүп атат деп. Ошон үчүн 2026-жылы шайлоо өтөрүн дагы ошол бийликтүү өкүлдөрү кайрып айтып атышканда соц тармактарда. Эми бул шайлоо өтө турган болсо 2026-жылы мен ойлойм баарыбыз тең бул маселеге аябай кылдат мамиле жасасак, айрыкча бийликтүү өкүлдөрү дагы негизгиси биздин өлкөдөгү маселе бул тынчтык, эл арасында ынтымак, албетте стабилдүүлүк бул негизги маселе деп ойлойм.